В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat. В первую очередь. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. سورة الإمران. İmran suresi 195. ayet. Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat. Adam aleyhisselam jana o enebis tıyı salıngan mömödön almadan жешкен соң эң алгачкы күнөөнү кылышты. Они отведали от яблока и открылась им нагота их, да? Первый грех. Аллах тыйган нерседен тыйылбай, Аллахтын сөзүн угушпады. Андан соң экөө тобо кылышты экөөлөп. Адам алейхиссалам жана обо эне. Аллах аларга жооп берди. Фастаджаба лахум роббухум. Анни, я не погублю деяния. Чындыгында мен силерди эркек же ургачы болсун, амал кылуучуңардын амалдарын текке кетирбеймин. Силер бири-бириңерденсиңер дейт. Муну кантип түшүнүү керек? Эркек менен аял тепе-тең укуктары жагынан бирдей. Ошондой эле күнөөгө кандайдыр бир күнөө кылган болсо, жоопкерчиликтүүлүгү жагынан дагы. Эгерде аял таква ыймандуу болсо, анда Аллах аны таква эркекке берчү сооп сыйлыкты мындайча айтканда ага дагы берет, аялга да берет. Аял заты канча соопко ээ болсо, демек анын 1 сантиметри кымындай атомунча күкүмүнчө дагы кемитилбей өзүнүн татыктуу сооп сыйлыгын алат деген сөз. Мен силерди эркек же ургачы болсун амал кылуучуңардын амалдарын текке кетирбеймин. Силер бири-бириңерденсиңер дейт аятта. Бул демек эркек менен аялдын укуктарынын тең экенин көргөзүп турат. Сооп сыйлык маселесинде да, кылган күнөөлөр үчүн жаза алууда дагы. Андан кийин биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: чындыгында эркектер менен аялдар бир жандан жаратылынган, бирине бири тууган деген. Айырмасы эмнеде? Ал эми эркек жоопкерчилик жагынан аялдын кожоюну дегенибиздин себеби эркек аялды багып камсыздоого милдеттүү. Эркек болуп жаратылынган. Физикалык жактан анын аялга караганда күчү көп. Ал үйдүн башчысы себеби. Бүт үй бүлө үчүн ал Аллах Субханаху ва Тааланын жараткандын астында жооп берет. Эркек менен аялдын ортосундагы айырма ушул гана жеринде. Бирок шарият боюнча ала турган болсок, мен айтар элем, түгүл эркектерге караганда аялдардын укук мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк, кененирээк. Эмне себептен? Анткени себеби Аллах Субханаху ва Таала өзү жараткан жандарынын алсызын коргойт. Аял деген эне, сиздин балдарыңыздын, бала чакаңыздын энеси, апакеси. Силерди дагы эне төрөгөн. Ошон үчүн биринчи кезекте шарият аялдын укугун коргойт. Аялдын бүт жактардан укугун коргойт. Мынакей мисал келтирейин. Бүт 4 мазхаб боюнча шариятты карап көрө турган болсок, эркек аялды башпаана менен камсыз кылыш керек. Мындайча айтканда, жашаганга үй менен камсыздашы керек. Ошондой эле шарияттагы акысы боюнча аял ошол үйдүн ичинде дагы өзүнчө бөлмөм болсун деп эркектен талап этүүгө укугу бар, акысы бар. Эркек ал бөлмөгө кирбеши керек. Аял өзүнүн ошол бөлмөсүнө өзүнчө кирип эс алганга акылуу деген сөз. Аял бала төрөгөн сайын аны 2 жыл эмизиши керек. Анан бирок 2 жылдан кийин күйөөсүнө баланы багып азыктандырганга багуучу бирөөнү жалдагын, анткени дагы эле эмизе бере турган болсом, ден соолугума зыян келгидей дегенге акысы бар. Аял күйөөсүнө тамак жасап бергенге, анын кийим кечегин жууганга милдеттүү эмес чынында. Аял ал жумуштарды бар болгону Аллах Субханаху ва Тааланын ыраазылыгы үчүн гана жасайт. Муну эми мындай түшүндүрөйүн, ошондо туурараак болот. Эгерде күйөөсү аялына ыраазы болсо, анда Аллах Субханаху ва Таала дагы аялга ыраазы болот. Анткени аялга Аллах укуктарын да берген, ошону менен бирге жоопкерчиликти дагы берген. Түгөйлөрдүн бирөөсүнө укуктарын берип, бирөөсүнө жоопкерчиликти гана жүктөп койгон эмес да.
Аллах субханаху ва таала жараткан өзү адилеттүү, калыс. Эркек менен аялга укуктарын жана жоопкерчиликтерин калыс бөлүштүргөн. Ал экөө гармониялуу, чогуу чаран бирин-бири толуктап, ынтымактуу жашагыдай бөлүштүрүп берген укуктарын. Бирок эркектин жоопкерчилиги чоң, түшүнүп атасыңарбы? Эми муну кыямат күнү, сурак күнүндө эркек бүт баарына жооп берет. Аял болсо эчтекеге жоопкерчиликтүү эмес деп түшүнбөш керек. Аял дагы жоопкерчиликтүү. Ал балдарды тарбиялоодо жоопкерчиликтүү. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Каждый из вас есть пастырь. Пастырь это чабан, да, пастух. Силердин дейт, ар бириңер адамдарды айтып атат. Ар бириңер кой баккан чабансыңар деп чабанга салыштырып атат. Ар бир чабан өзүнүн коросундагы койлоруна жоопкер дейт. Маселен, амир-ур-ран, амир деген эми элдин башчысы, президент же премьер-министр өз өлкөсү үчүн, өзүнүн ошол мамлекети үчүн жоопкер. Ошондой эле ар бир эркек өзүнүн үй бүлөсүнө толугу менен жоопкерчиликтүү. Вал мар'ату ра'ияту аля бейти завджиха ва валадихи. И женщина отвечает за... Аял өз күйөөсүнүн үйүнө жана бала чакага жоопкер. Мындайча айтканда, бул жерде балдарды тарбиялоо жагынан жоопкер делинип атат. Ошон үчүн бу жерде эмнени айтып атабыз? Аял дагы өзүнө ылайык жоопкерчилик тартат. Үй бүлөдө жоопкерчилик деген нерсе тепе-тең бөлүнөт. Бирок аялдын өзүнүн спецификасына, өзгөчөлүгүнө жараша жоопкерчилиги болот. Эркектин өзүнө таандык, өзүнүн сыпаттарына таандык жоопкерчилиги болот. Ошондой эле экөөнүн тең укуктары өздөрүнө жараша бөлүнгөн. Эгерде суроону мусулман эркек же үй бүлөдөгү мусулман күйөө кандай болушу керек деп кое турган болсок, же ислам дининде, исламда идеалдуу делинген күйөө кандай болууга тийиш деген суроо берчү болсок, анда буга карата биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү өрнөк, өзү үлгү болуп берет. Ал пайгамбар болгонуна карабастан кээде стирал, мыл посуду и стирал свою одежду, имея жен. Үйдө идиш аякты өзү жууган, өз кийим кечегин дагы өзү жуучу кээде. Эми үй бүлөлүк маселеде ушул тиричилик жагын эле карап, ушуларды мисал тутпаш керек. Ушул майда нерселерден эле күйөө аялы бирине бири эрегише берсе, анда үй бүлөнүн келечеги болбойт. Келечеги кыска. Исламда мындай тар түшүнүктөрдү жактабайт. Анткени кээ бир мусулман кыз келиндерибиз, аялдарыбыз бар, сүйлөсө бир гана өздөрүнүн гана укуктарын эле сүйлөй беришет. Бул эми көйгөй. Чынында бул чоң көйгөй. Түпкүлүгүндө аял деген Аллахтын ыраазылыгын көздөп, күйөөсүн ыраазы кылыш үчүн өзүнүн укуктарынан кечүүгө барышы керек. Күйөөсү ыраазы болсо, анда Аллах субханаху ва тааланын ыраазы болгону ошол. Же муну тескерисинче, биз эркектер аялдарыбыз үчүн кандайдыр бир жакшылык кылсак, эң ириде Аллах субханаху ва тааланын ыраазылыгын көздөп, аялдарыбызды бактылуу кылалы деп аракеттенишибиз керек. Ушул максатты көздөп умтулушубуз керек. Ошон үчүн биз эркектер мындай нерселерге маани беришибиз керек. Иштен чарчап үйгө келгенде, мисалы, жадырап жайнап, жылмаюу менен салам айтып киришибиз керек. Кур'андагы аятта дагы Аллах субханаху ва таала айткан эмеспи? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фа иза дахальтум буютан фасаллиму аля анфусикум. И когда вы заходите в дома, үйлөрүңөргө кирген кезде Аллах тараптан мыкты берекелердин түшүшүн тилеп салам айтып киргиле. Анткени ошол салам айтып кирүүңөрдө кут береке бар. Эң жөнөкөй эле нерсе бул деген жылмайуу. Жылмайып салам айтып үйүңөргө киргиле дейт. Үйүңөргө киргенде демек чын ыклас менен, чын жүрөгүңөрдөн жадырап, жайнап, жылмайып ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дегенди үйрөнгүлө. Андан кийинкиси, мен мындай бир окуя эсиме түшүп атат. Бир сахаба боло турган. Анын аялынын ысмы Хаула бинт Хаким эле.
Ал Усман бин Мазундун жубайы болчу. Ал аялдын кийими эски уску, өзү жүдө, чачтары түзүк таралбаган, бечара акыбалда эле. Мына ошондой бир жүдөгөн, эски бир кийимчен кебете менен тигил сахабанын аялы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларына келип калат. Жүдө аялды көрүшүп, аялдар "Ой, сага эмне болгон? Мынча жүдөп калгансың" деп сурашканда, ал аял "Менин күйөөм түнү бою намаз окуп, ибадат кылат. Күндүз болсо орозо кармайт. Мага үй бүлөсүнө көңүл бурганга убактысы жок" дейт. Аялдар болсо мына ушул уккандарын жана сахабанын аялынын жүдө кейпин, эски уску кийим кийген көрүнүшүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтышат. Мына ошондон кийин, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларынын бири болгон ошол Усман бин Мазун менен жолугушуп, аны тилдеп урушкан экен. "О, Усман, сен мына менден үлгү алсаң болбойбу? Мына мен силерге караганда, мындайча айтканда, сахабаларга караганда деп атат. Аллахтан көбүрөөк корком" деди. Сахабалардан да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллах субханаху ва тааладан көбүрөөк коркорун айтып атат. Среди вас самый больше боюсь Аллах субхану ва тааля. Я больше соблюдаю. Мен Аллах субханаху ва тааля айткан буйруктарды силерге салыштырмалуу көбүрөөк бузбаймын го, көбүрөөк аткарамын го деди күйүп бышып. Я Усман, инна рахбанияти лам туктабу алейна. Афамаляка фил усва. Поистине монашество. Чындыгында монахчылык бизге буйрулган эмес. Эй, Усман, монахтай болуп жашагыла деп буйрулган эмеспиз биз. Сен менден үлгү алсаң болбойбу деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Мен мына ушул мисалдан пайдаланып, өзүбүздүн мусулман бир туугандарыбызга кайрылат элем. Биз, урматтуу мусулман бир туугандарым, динди кармануу маселесинде чектен чыгып кетпөө жагынан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан үлгү алсак болбойбу? Мен мисалы динди өтө эле ашыра карманып, аялдарын сыздаткан күйөөлөрдүн окуяларын көп эле уктум. Мага ошондой окуяларды айтып, мусулман аялдар көп эле кайрылышкан. Ал аялдардын күйөөлөрү дагы мусулмандар күнүнө 5 маал намаз окуган эле намазкөйлөр экен. Даватка дагы чыгып турушат, орозо кармашат экен. Бирок аялдары мага даттанышты. Күйөөлөрүбүз бизди бала чакабыз менен кошо татыктуу бакпайт, каралашпайт. Чээде балдары көп үй бүлөлөр бар. Алар жерге нан, ашы, азык түлүгү жок, ачка калышат экен. Анткени күйөөлөрү айтып дебей эле даватка кетип калышат. Берки жакта үй бүлөсү, бала чакасы ачка калдыбы, наны барбы, жокпу, аны менен иштери жок. Анан калса, даваттан кайткандан кийин мен дагы даватты улантышым керек деп, аялынан акча бер деп талап кылышат экен. Эми бул баардыгы эле даватка чыккандар ошондой дегендик эмес, бирок арасында ушундай жоруктар барлары дагы бар. Кезинде ошол таксырлардын жубайлары бизге мага кайрылып даттанышкан. Мусулманмын деп коюп, бирок мусулманчылыктын өзөгүн, түпкү маанисин түшүнбөгөн, аял алат десе алып, аны же түзүктөп бакпаган, карабаган, камсыздабаган мусулман күйөөлөр бар. Бир эле аял эмес, экинчисин, үчүнчүсүн алып алышат. Чынында эле кээ бир мусулманмын дегендердин 3 аялы бар. Өздөрү эч бир жерде туруктуу иштебейт, жумушу жок. Сыртынан карасаң тим эле көрүнүшү аябай таква болуп көрүнөт. Тим эле мусулман. Сүннөт жагы бар, өз-өздөрү ордунда, жайында. То есть все по сунне, да? И борода, и одежда, все по сунне. Но при этом они... Койгон сакалы, кийген допусу, кийими бүт баары сүннөт. Бирок катары менен алып койгон 3 аялынын иштеп тапкан акчасы менен күн көргөн тырмакча ичиндеги мусулман эркектер да бар. Эми ушул кантип болсун? Ошон үчүн көргүлөчү, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып атпайбы? О, Усман, бизге монахчылык буйрулган эмес деп атат. Мындайча айтканда, монахтай болуп жашоо, тиричиликтеги милдеттерди унутуп коюп, динге баш отуң менен кирип алып, үй бүлөнү унутуп салба дегени да. Мусулмандар арасында дагы мен дүйнө маселесин унутушум керек, жумуш кылбашым керек,
намаз гана окуйм, орозо гана тутам деп эсептегендер бар. Анда үй бүлө бала чакаңарды ким багат? Менде так ошентип үй бүлөсүн бакпай, жумуш кылбай, намаз гана окуйм, орозо гана кармайм деген мусулман туугандарга суроом бар. Силердин үй бүлөңөрдү ким багышы керек? Ким силердин үй бүлөңөрдү бакканга милдеттүү? Эмне, жумуш кылып мээнеттенип аткан башка мусулмандар багыш керекпи? Же иштеп, ишкерди кылып көп акча тапкан, силерге садака бергенге милдеттүү мусулмандар багыш керекпи? Жок, андай болбош керек да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: динге баш оту менен кирип кеткен манакчылык бизге буйрулган эмес деп атат. Ислам дининдеги манакчылык кылуу бул бидат. Это не предписано нам, это бида. Бида, нововведение. Когда человек не хочет работать, он прикрывает. Динде жок нерсени бар деп киргизүү бул. Жумуш кылгысы келбей, бирок динди шылтоо кылуу деген аны жамынуу болуп атпайбы? Жумуш кылбай эле динди карманып, бир гана дин менен болом, үй бүлөм эмне болсо ошол болсун дегендик бул исламда жок, бида. Чындап келгенде ислам деген реалдуулуктун дини. Ушул дүйнө менен акыретти тең салмактуу кармаган, гармониялаштырган дин. Адам деген мээнеттенип иштеши да керек, жана жаратканга ибадатты дагы унутпай ала жүрүшү керек. Ибадат кылсын сөзсүз, бирок үй бүлөсүн, жубайын багып камсыздашы да керек. Жумуш кылып мээнеттенүүнү дагы унутпоо кажет. Динди карманам деп чектен чыгып кетүүгө исламда тыюу салынат. Чектен чыгуу исламдан эмес. Ла ифрата ва ла тафрит. Ля ифрата ва ля тафрит. Нету крайности. Исламда аша чабуучулук жок. Калыс ортолукту кармануу туура болот. Мен дагы бир момундай жагдайды айтып кетким келет. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга таандык бир хадис бар. Иттакуллаха фин нисаи, фа иннакум ахастумухунна би аманилля. Бойтесь Всевышнего Аллаха. Өзүңөрдүн жубайларыңарга карата маселеде, мамиледе Аллах субханаху ва тааладан коркула. Чындыгында аялдарыңар силерге убактылуу гана Аллах субханаху ва тааладан аманат иретинде берилди дейт. Демек, аялыбыз бизге аманат экен, урматтуу күйөөлөр. Ооба, биз эркек катары, күйөө катары аялыбызга жоопкербиз. Ооба, албетте, ал жоопкерчиликтин чегинде аялдарыбыз бизди угушу керек. Бирок суроо, угушу керек дегенде кантип түшүнөбүз? Баш ийиши керек дегенде кантип түшүнөбүз? Аялыбыз бизди шарияттын чегинен чыкпай угушу керек. Баш ийиши керек. Анткени аялы күйөөсүн укпай баш бербесе бул өтө жаман чынында. Анткени эркекпи, аялбы Аллахтын орнотуп койгон чектеринен, мыйзамдарынан чыкпаш керек. Ал чектер кандай учурларды камтышы мүмкүн? Мына мисалы алып карасак, маселен, аялыбызга динди таңуулабашыбыз керек. Мисалы, кайбир үй бүлөдө күйөөсү намаз окуса, аялы окубаса, же жоолук оронбой жүрсө, күйөөсү аялын жоолук оронууга мажбурлабашы керек. Күйөөсү болгону жоолук салынгын, намаз окугун деп үндөшү керек, чакырышы керек. Ошол гана жетиштүү. Мужчина должен призывать, потому что покрытие и намаз это... Анткени жоолук оронуп жүрүү жана намаз окуу инсандагы ыймандын, ишенимдин, такыбалыктын маселеси. Адамдын жүрөгүндө ыйманы, Кудайга берилген ишеними болмоюн аны мажбурлабаш керек. Инсан өз каалоосу менен жоолуктун маанисин түшүнүп салынгыдай болушу керек. Өзү каалап намаздын мазмунун түшүнүп анан окугудай болсун. Такыбалык деле өзүнчө бир жол. Ал жолго инсан өз эрки, өзүнүн каалоосу менен келиши керек. Бирок күйөө катары сиздин аялыңызды тыйганга, эскертип урушканга акыңыз кандай учурларда болот? Аялыңыз адеп сактоонун, жүрүм турум эрежелерин бузса, мисалы, жубайыңыз экөөңөр көчөдө баратсаңар, аялыңыз өзүн билемдик кылып, мисалы эми мындай кыска көйнөк кийип алган болсо, эми антип кийинүү болбойт да. Узун кийиниш керек. Же мисалы көчөдө баратсаңар, аялыңыз чоочун бир эркекке жылмайып койсо, бул кандай болуп калат? Мына ушундай кырдаалдарда аялыңызды эскертишиңиз керек.
аны токтотуп, исламда эмненин кандай туура же туура эмес экенин түшүндүрүп тыйышыңыз керек. В исламе есть 3 меры для того, чтобы... Исламда аялыңызды динге чакыруунун 3 ыгы бар. Биринчиси бул сөз менен, эгерде аял күйөөсүнө башка эркекке жылмаюу менен өзүн билемдик кылып аткан болсо, анда күйөөсү, "Ай, мындай кылганың болбойт. Бул деген харам." Эмне үчүн харам? Анткени чоочун эркекти карап жылмаюу же кыска көйнөк кийип жүрүүң менен мени уят кылып атасың. Анткени мен намаз окуп, ибадат жолунда жүрөм деп эскерткени туура болот. Жубайы күйөөсүн укпаса көрүлчү экинчи ыкма аны менен сүйлөшпөй коюу туура болот. Мындайча айтканда, аялы менен сүйлөшкүсү келбеген, ага кыжыр келген, нааразы болгон түр көрсөтүү туура. Үчүнчү ыкма төшөктө бирге чогуу жатпоо. Аял кыянат жоргун уланта берсе, төшөктө бирге жатпай коюш керек. Талак берүүгө ашыкпастан, эгер аял шариатты буза берсе, үчүнчү арга аны менен төшөктө чогуу жатпай өзүнчө жаткан оң. Үчүнчү арга дагы таасир этпесе, Курандагы аятты мисал кылып, "Фахджиру вахунна ва фи мададжи'ил вадрибухунна". Вадрибухунна и стукайте их деген. Аялды катуу эмес, акырын, денеси оорубагыдай түртүп бир уруп коюуга болот делинет. 3 эскертүүгө карабастан бир аз акырын уруп койсо болот делинип атат. Аял 3 эскертүүгө карабастан өзүнүн жорugун уланта берсе, аны бир аз акырын уруп койсо болот делинип атат. Бирок силерге айтып коерум, мына азыркы күндө көпчүлүк үй бүлөлөрдө аялдарды уруп сабоо, зулумдук көрүнүштөр күчөбөдү. Эми Курандагы аяттагы тил албаса бир аз уруп коюуга болот дегендин ар кандай чечмелөөлөрү бар. Биринчи варианттагы чечмелөөдө ургула, бирок катуу эмес. Тиш тазалаган мисвак менен же алакан менен жумшак гана уруп коюу туура дешет. Общество сегодня, оно, многие женщины, но все общество, оно не воспринимает. Бирок бүгүнкү күндө биздин коомчулук Куранда айтылган ушундай жумшак гана акырын уруп койсоңор болот дегенди дагы кабыл албайт. Мынакей ислам дини аялды ургула дейт экен. Ошонун кесепетинен коомчулугубузда аялдарга болгон кордук күчөп атат да. Ошонун айынан таква делген кээ бир мусулман эркектер дагы шариатта аялыңар чектен чыкса мисвак менен, алакан менен акырын уруп эскерткиле деген ушундай бир жобого карабай, аялдары муштуму менен, камчы менен уруп атышат деп наадыгандар да чыгат. Бирок Курандагы аялыңар чектен чыкса жумшак ургула дегендин экинчи мындай бир светтик коомго тиешелүү дагы чечмеленүүсү бар. Бул чечмелөө исламды карманган мусулмандарга дагы, исламды карманбаган светтик чөйрөгө дагы тиешелүү. Же мисалы, Батыш Европадагы мусулмандарды алсак, ал коомдо аялды акырын түртүп коюунун өзү дагы мыйзамда кылмыш деп эсептелет. Полицияга арыз жазса, урган күйөөсү дароо жазаланат. Ошондуктан Курандагы аяттын экинчи чечмелөөсүн карап көрүп, бүгүнкү күндүн көпчүлүк аалымдары заманга жараша иштихат кылышып, аятта айтылган дараба деген сөз акырын уруп коюу дегенди гана билдирбестен, дараба деген сөз оолак болуу, өзүнчө алыс болуу дегенди да билдирет дешет. Говорят о том, что слово «дараба» на арабском означает не только стукать, а также удалять и удаляться. Да? От слова «дарб». Даже аят Куран, например, «фадаррабаль арда». Мисал үчүн Курандагы «фадаррабаль арда» деген сөздүн маанисин карап көрсөк, жерди ургулады деген маанини дагы жер менен басып өттү дегенди дагы туюнтат. Дарабтумул ард, жерди ургулады жана жерди басып узап кетти деген экинчи маанини да берет. Андыктан менин баамымда бүгүнкү светтик коомдор үчүн ушул экинчи мааниси жөндүү болуп турат. Анткени бүгүнкү күндө аялдарга карата зулумдук кылган мисалдар өтө көбөйүп кетти, күчөп кетти. Ошондуктан аяттагы дар деген арабча сөздүн уруу деген маанисин эмес, алыс болуу, өзүнчө болуу деген маанисин колдонуу туура. Мен силерге тек гана бир мисал айтайын. Илгери Бишкектеги шаардык үй бүлөлөрдө же болбосо макул ушул эле Бишкектеги же Ош облусундагы Баткен, Талас жана башка областтарда
жогорку маданияттуу, интеллигенттүү үй бүлөлөр боло турган. Айыл кыштактарда дагы интеллигенция болгондо, шаардагы, айыл кыштактардагы ал интеллигенттүү үй бүлөлөрдү байкаар элем, такыр урушчу эмес. Үй бүлөдө чатак боло түссө демейде күйөө эмне кылчу? Машинесин чукулаганы гаражга кетип калчу. Же бакчасына, дачасына кетип калар эле. Же күйөөсү аялы менен гермур айтышып кетсе, аны апасыныкына төркүнүнө эс алып келгенге жөнөтүп салчу. Же базарга, же дүкөнгө чыгып келчи деп жиберип салчу. Демек, Курандагы фадрибухунна, аялыңарды акырын ургула деген маани ырасында эле ургула дегенди билдирбейт. Жогоруда биз айткан экинчи маанидеги чечмелөө боюнча алыс боло туруу, көздөн далда боло туруу дегенди билдирет деп кабыл алуу туура. Аялыңарды обочурок кылгыла дейт ал аятта. Үй бүлөлүк жашоодо мүнөздөр чаташып, тултуюшуп калганда, аял көздөн далда болбосо, анда эркек үйдөн убактылуу бир жака чыгып бара турушу керек деген маани. Чырдашып кетсеңер, аялыңыз менен сүйлөшпөй, уулак болуу менен жазалаңыз. Же аялыңызды ата-энесиникине төркүнүнө жиберип сала туруңуз. Же болбосо өзүңүз гаражга же бакчага, дачага кетип калыңыз. Ошентип чырдашып кеткенде үчүнчү ыкма төшөктө бирге жатпоо. Ал дагы таасир этпесе, түгөйүңүз менен сүйлөшпөй, уулак болуп бир жака убактылуу кетип калыңыз же аялыңызды бир жака жөнөтө туруңуз. Көпчүлүк аалымдар аяттын уруш керек деген маанисин эмес, алыс боло туруш керек деген маанисин туура көрүшөт. Потому что сегодня, к сожалению, из-за неправильного толкования некоторые используют данный аят, чтобы оправдывать свой зульм. Анткени карап көрсөк, кээ бирөөлөр Курандагы так ошол ургула деген аятка шылтоо болуп, аялдарды күйөөлөрү тез-тезден уруп сабаган көрүнүштөр көп. Эл арасында бар да ошондой шылтоочул зөкүрлөр. Айтор, менин силерге күйөө менен аялдын ортосундагы мамилени камтыган аятты башка бир өңүттөн карап силерге түшүнүк берип коеюн деген ниетим ушул болчу. Отношения именно, да? Вот. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.